Çalçaklar açacak, alırsın biraz cüdü, çarşımda bulaskan, oldu bu aldan eve, cüdürün anca nege, haddine yaşat duran, işin yıllarca dele, sen bolo dele, alışkan baksakal, uzaktan kalmadırlar, arzun bolup bakar, uzaktan kalmadırlar, arzun bolup bakar. Oğlum görür, durmadım yerim dövür, olsunu istegende. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, ардактуу биздин мамлекеттин эстрада сүйүүчүлөрү. Мен Сабрахунов Абдыкадыр, Ат башы райондук маданият үйүнүн директору. Эми мен ансамбль жөнүндө айта турган болсом, мына 50 жылга чукулдап калды. Ошол мезгилден бери ансамблдын өнүгүп өсүшүнө зор салым кошкон бизде ошол кечтеки маданият бөлүмүнүн башчылары Тынчтык Султанов жана Акимали Дүйшалиевтер деген болгон. Мына ошолордун учурунда ансамблдын эң өнүп өскөн кези. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул 80 менен 87 жылдын ортосунда ансамблдын музыкалык жетекчиси Дүйшөнбек Кыдыков өзүнүн чыгармачылыгын эң өркүндөп турган мезгилинде биз бүткүл кыргыз элине хит болгон Көгүчкөнүм аттуу чыгарма, Атама аттуу чыгарма, Өскөн жер аттуу чыгарма, ошондой эле Алтын балалык деген чыгармалар өзүнчө республикада эң бир жогорку деңгээлдеги азыркыча тил менен айтканда хит болуп келген. Мына бүгүнкү күндө дагы ошол ансамбль өзүнүн жолун, өзүнүн өнөрүн кетирбей туруп, бүгүнкү күнү дагы жашап келе жатат. Мына Кудай буйруса, чукулда биздин өзүбүздүн ушул демөөрчү болгон жигиттерибиз. Мына мен дагы кошумчалап айтып кетким келет. Ансамбль башталган кезде 6 кишиден турганбыз. Андан кийин 9-11 кишиге чейин барганбыз. Кыргызстандын ичин түрөө кыдырып, өзүңөргө белгилүү болгондой, жалгыз ал кезде Ош область бир эле область болгон. Баткен, Жалал Абад деген жок болчу. Талас обласы, Ош областынын Кенедей айылынан баштап 2 жыл, 3 жыл катары менен жалаңгаш жолдо жүрүп, бүгүнкү күнү дагы ушул жаштар өсүп келүүдө. Ар кырлуу таланттар, көп кырлуу таланттар өсүп келүүдө. Ал эми ошол биздин ансамблдын азыркыча эсепте отурсак, өзүбүздөр кээде жаңылып калабыз. Азыр 7-чи поколениясы болуп калды. Азыркы иштеп аткан балдар 7-чи поколения. Бирок ушундай ой тилек бар. Ушулар дагы эч качан өчүп калбайт. Ошол жеткен Арашандын деңгээлин дагы көтөрөт деген чоң үмүттөбүз. Арашан ансамблы өзү 86-жылы элдик деген намды алган. Көптөгөн кароо сынактарда алдыңкы орундарды бербей келген республика боюнча. Ошондой эле Югославияга путевка алып, биздин ансамблдан 6 катышуучусу ошол Югославияга барып келген. Республикадан биринчи орунду алгандыгы үчүн ансамблдын сиңирген эмгеги үчүн деп туруп путевка менен барып келишкен. Дүйшөн Кыдыков баштаган дагы 5өө барып Югославияда көрүп келишкен. Мындан сырткары ансамблдын тарыхында Улуу Ата Мекен согуштун жеңишиндеги 40 жылдыкка ансамблдын коштоосу менен театралаштырган музыкалык композиция деп жападан жалгыз ошо Ат башы Арашан ансамбль жасаганбыз. Ошондо кийин Москвадан кат келген. Опыт Сабрахунов распространить по всему Союзу деп. Андан кийин массалык маданият иштерин уюштуруучулардын кароо сынагында дагы ансамблдын коштоосу менен республикада 4 жыл катары менен биринчи орунду алганбыз. Ал эми эң негизгиси ансамблдын жетишкен бир чоң ийгилиги бар.
Ошол илгерки союздун ичинде өздүк көркөм чыгармачылык вокалдык ансамбльдердин ичинен жападан жалгыз пластинка жаздырган биздин ансамбль. Ошол пластинкадагы ырларыбыз бүгүнгө чейин эфирлерден, радиолордон жаңырып турат. Мен ойлойм, ушул чукулдагы Арашан ансамблинин юбилейлик концертине ар бир эстрада сүйүүчүлөрү келип туруп, өзүнчө бир чер жазып, өзүнчө бир рахат алып келет деген үмүттөбүз. Бардыгыңыздарды ушул концертке чакырабыз. Анткени концерт жөнөкөй эмес, жандуу үндөр менен ошол жердеки биздин концертте ар бириңиздер рахат алып, кубаныч менен келет деген чоң ойдобуз. Мен Кыдыков Дүйшөнбек ушул Арашан ансамбль менен 40 жыл иштештим. Бала кезимден бери ошол неме баягы өмүрүмдүн көбүнчөсү ушу Арашан ансамблинин өттү деп айтсам болот. Анан эмне айткым келет. Жанагы биздин агайыбыз айтып кетти, Алкай Сабарахов депчи. Ошол киши келишти. Андан мурун Казбек Исмаилов деген агайыбыз бар болчу. Дагы эле бар. Ошол киши келип, ошол баарыбыздын башыбызды кошкон ошол киши. Өзү искусство институтун бүтүп келген, баянист, аябындай кыйын музыкант болгон. Анан ошондон башталды. Анан эмне айткым келет. Андан бери канча поколение өткөн деле өз деле эсептебей деле калдык. Бирок көп аркабыздан калган истер калдыра. Мисалы үчүн жанагы көгүчкөн дегендер ырлар, өскөн жер, алтын балалык деп. Мен өзүм да ырларым бар ал неме да. Анан эмне деп айтты? Биздин поколение ушундай немеге туш келип калыптыр. Жанагы кыз бурак, досум мүсө, гүлдөстө, гүлгүн жаш деп ошо ансамбль менен биз бир туугандай болуп калганбыз. Конкурска барсак да чогуу чаран жүрөбүз. Эмне болсак да ошо бирибизге бирибиз күйүп пышып ушундай бир жакшынакай немелерди өткөрдүк. Ошко барсак Гүлшайыр жерлер кыз бурактар тосуп алышчу кезде. Тонго барсак, көлгө барсак деги Юрий Бабковдун ансамбль досум мүсүн деп алар. Кочкорго барсак Гүлгүн жаш. Нарында болсо өзүбүздүн Гүлдөстө деген ансамбльбиз бар эле. Алар келсе биз коноктоп ушундай бир туугандай болуп калганбыз. Сонун күндөрүттө анан мына билинбейли 50 жаш болуп калыптыр Арашан ансамблине. Анан кийин ушул жанагы бизди башыбызды чогултуп аткан балдарга чоң рахмат. Мына 82-жылы жана пластинкага жасалып калды биздин ырларыбыз. Жакшынакай ырларыбыз жасалды. Ошол кезде биздин ырлар өзүнчө эле бир радиодон берилип турчу, телевидениеден берилип турчу. Анан ал кезде биз деле өзүнчө бир неме экенбиз да, бир кумир болуп калыптырбыз да, тиги көрүүчүлөр үчүн. Бизди көргөндөрдүн баардыгы Арашан ансамбль деп баардыгын сыйлап дүйшөкө дегендер болгон дегендей. Анан азыр айткым келет, ошол ырларды кайра биз да жаңыртып жазган атабыз. Ошол ырларды да бир кайра келип бир угуп кетсе экен деп атабыз. Баягы биздин дагы бир ушундай бир эмне айткым келет, бир бизди сүйгөн көрөрмандар, угуучулар болуш керек деп ойлойм да. Анан ошолордун баарын ушу концертке чакыргым келет. Келип, ошол илгерки ошо биздин ырларыбызды бир угуп койсо, ошол. Gerinin günde gümüş çalçaklar açacak, alırsın biraz gülü, saçımda vurulaskan,
болот эле алышкан аксакал ызаттап калмадырлар